Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар, кутман күнүңөр менен. Балдар, бүгүн биз силер менен акыл эмгегинин маданияты деген китеп менен таанышып, биринчи бөлүмүндөгү биринчи сабагыбызды баштайбыз. Алгач балдар, бул китептин автору менен таанышып алалы. Гапыр Мадаменов, Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, бир нече китептердин автору. Балдар, бул окуу куралы окуучуларга билим алуунун, окуунун жолун жана ЖРТга, олимпиадага даярдануунун методдорун үйрөнүүгө жардам берет. Билүү, үйрөнүү, китеп окуу, түшүнүү, өз алдынча билим алуу ишмердүүлүктү уюштуруу, өзүн өзү тарбиялоо, өстүрүү, өнүктүрүү жөнүндө зарыл маалыматтар берилет. Бул окуу методикалык куралы мектеп жетекчилерине да, мугалимдерге, класс жетекчилерге, окуучуларга, студенттерге колдонууга сунуш кылынат. Урматтуу окуучулар, акыл эмгегинин маданияты деген китептен кийинки өтүлүүчү темаларыбыз жөнүндө дагы кыскача айта кетейин. Кандай темалар бар? Анткени силерге бул биринчи жолу өтүлүп жатат. Ошон үчүн силерге тема жөнүндө дагы азын-оолак кеп кылып кетейин. Окуп укканда негизгисин бөлүп алуу. Ошондой эле оңой, тез, бекем жаттоо жөнүндө дагы түшүнүк аласыңар. Кайсыл гана сабак болбосун балдар? Биология сабагы болобу, тарых сабагыбы, географиябы, адабиятпы, кайсыл гана предметтеги сабак болбосун, ошол сабактан оңой, тез, бекем жаттоо жөнүндө үйрөнөсүңөр. Жана ошол теманын негизгисин бөлүп алууну дагы үйрөнөсүңөр. Унутчактыктан арылууну унутпа деген дагы эң кызыктуу темаларды өтөбүз. Эс тутумду кантип жакшыртуу керек? Жана акылсыздан генийге. Ошондой эле балдар, эң зарыл болгон олимпиадага кантип даярдануу жөнүндө дагы эң кызыктуу темалар бар. Ошондой эле олимпиадага даярдануунун сырлары деген дагы эң керектүү темалар бар. Мына ушул темаларды өтөбүз кийинки сабактарда. Биринчи бөлүм. Акыл эмгегинин маданияты, эмне жана ага жетүүнүн айрым жолдору. Бүгүн биз силер менен биринчи бөлүмдүн биринчи сабагын баштайбыз. Акыл эмгеги бул билим, интеллект, акыл, ой менен аткарыла турган иш. Ал жумушка мээ, жүрөк, көз, кулак, сезим органдары, нерв системасы жана башкалар катышат. Баш мээ көбүрөөк иштейт. Кол булчуңдар да жазуу, чийүү жана башка иштерге катышат. Акыл эмгеги бул балдар мектеп окуучуларынан биринчи класстан баштап студент, аспирант, мугалим, врач, акын, илимпоз, саясатчы, акын, композитор жана башкалар баардыгы колдонот. Илим техника өсүп, коомдук прогресс жогорулаган сайын акыл эмгегинин мааниси ар кандай түрү көбөйө берет. Келечек бул акыл эмгегинин заманы десек дагы болот. Бул балдар акыл эмгегинин маданияты эмнелерден турат? Көңүл бурабыз. Түшүнүү, көңүл бөлүү, эстеп калуу, эске түшүрүү, ойлоо, анализ, синтез, конкреттештирүү, жалпылоо, күзөтүү, салыштыруу, корутунду чыгаруу, оюн жыйынтыктап сүйлөө, кагазга жазуу, билдирүү, түшүндүрө ынандыра билүү, эсептөө, жазуу, схема, сүрөт, диаграмма, макет жана башкаларды туура жасай билүүгө үйрөнөбүз. Ошондой эле түшүнүү, ойлоо, негизинде туура корутундуга келүү, чечим кабыл алуу, ал чечимди аткарууга өзүнүн ишмердүүлүгүн уюштура билүү жана зарыл болбосо башкаларды да тарта билүү. Информациянын түрдүү булактардан издеп, таап жана аны пайдалана билүү. Информация булактары, буларга кайсылар кирет? Массалык маалымат каражаттарына, китеп, газета, журналдар, радио, телевидение, интернет, компьютердик тармактар, ошондой эле айлана чөйрө, телерадио, гезит жана энциклопедия, сөздүк жана башкалардын баардыгы сурама адабияттар, компьютер, техникалык каражаттар менен дагы иштей билүү.
Ошондой эле бул китептерде балдар жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу жана чет тилдерди өз алдынча оңой, тез үйрөнүүнүн методикасы, өзүн өзү ар тараптуу өнүктүрүү жана заманбап технологияларды билим алууда пайдалануу жана эң кызыктуусу чет өлкөдө билим алуунун сырлары деген дагы темалар менен тааныша аласыңар. Урматтуу окуучулар, мен силерге автордун кайрылуусун окуп берейин. Менин көз карашымда бул жаңы айым сабагы ар бир окуучунун сабактан жана андан тышкаркы олимпиада, ЖРТга, ийгиликтүү даярданууга, билим алуусуна жардам берет деп ойлоймун. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, студенттер, сиздерге билим сапарында ийгилик, эсендик, амандык каалап, автор. Демек, урматтуу окуучулар, биз бүгүн силер менен акыл эмгегинин маданияты деген китеп менен таанышып, биринчи сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Талас облусундагы Жаш мугалимдер мектебинин айым жана энелер мектебинин координатору агайдын шакирти Салтанат Бейшенова. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче сак саламатта калгыла.